Саламатсыздарбы? Сабактарды кызыктуу өткөрүүнү кааласаңыз, анда Филиппити сайтын колдонсоңуз болот. Филиппити сайтында мультимедиалык карталарды түзүп, сабактарды кызыктуу өткөрсөңүз болот. Филиппити сайтын колдонуу үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Сайттын адреси filippity.net деп жазылат. filippity.net деп жазып enter клавишасын басканыбызда сайттын башкы бети ушундай болуп ачылат. Бул сайтка эч кандай катталуунун кажети жок. Сайт менен иштөө үчүн Google аккаунт жана Google таблица болсо жетиштүү. Сайттын башкы бети ушундай англис тилинде ачылат. Эгерде англис тилине түшүнбөй жатсаңыз, анда бул бетти которуп алсаңыз болот. Которуп алуу үчүн адрестик жолчонун оң тарабында перевести эту страницу деген баскыч бар. Ушул баскычты басып, русский дегенди тандап койсок, сайттын бети орусчага которулат. Сабактарды кызыктуу өткөрүү үчүн Филиппити сайтында 20га жакын шаблон бар. Ошол шаблондордун ичинен экинчиде турган мультимедиалык карта түзүүнү иштеп көрөбүз. Мультимедиалык карта түзүү үчүн бул жерден инструкция деген баскычты басабыз. Инструкция деген баскычты басканыбызда бул жактан инструкция чыгат. Шаблонду өзгөртүү үчүн биринчиде турган шилтемени басабыз. Сделайте копию этого шаблона дегенде, этого шаблона деген шилтемени басканыбызда Google таблица ачылат. Бул документтин копиясын түзүү үчүн создать копию деген баскычты басабыз. Создать копию деген баскычты басканыбызда Google таблица ачылат. Бул жерден Google таблица ачылды. Бул жердеги көк болуп турган ячейкаларды өзгөртпөйбүз. Ал эми астындагы ячейкадагы тексттерди өзгөртүп, шаблонду өзгөртүп түзүп иштесек болот. Мисалы, география сабагынан мультимедиалык карта түзүп иштөө үчүн ушул жерлерди өзгөртүп көрөлү. Country деген жерди мамлекеттер деп коелу. Мамлекеттер деп коелу. Андан кийин capital деген жерди Борбор шаары дейли. Борбор шаары. Андан кийин flag деген жерди туусу. Кийинки ячейкада сайт 4 ячейкасындагы карта дегенди картасы деп өзгөртөлү. Андан кийин бул жерди тарыхы деп коелу. YouTube видео дейли. Андан кийин эки сайтты алып таштасак болот. Бул жерди белгилеп туруп, кааласаңыздар эки сайтты кошуп койсоңуздар да болот. Азыр бул жердеги эки сайтты белгилеп туруп өчүрүп таштайлы. Мыштын оң жагын басабыз. Удалить столбцы деген бассак, бул эки мамычалар өчөт. Бул жердеги удалить столбец сайт 10 дегенди дагы өчүрүп таштайык. Удалить столбец. Эми бул жерден эгерде бул азыр география предметине түзүп атабыз, бул жерге мамлекеттердин аталышын жазабыз, бул жерге Борбор шаарын жазабыз, бул жака ошол мамлекеттин туусунун сүрөтүн коебуз, сүрөттүн ссылкасын, бул жака картанын, бул жака тарыхы, андан кийин ошол мамлекет жөнүндө YouTube'дагы видеонун ссылкасын койсок болот. Ошондой эле бул шаблонду математикага түзүп алып иштесеңиздер да болот. Математикага түзүү үчүн мисалы бул жерге мамлекеттер деген жерге ачылыштар деп жазып коелу. Андан кийин бул жака окумуштуулар, бул жака окумуштуунун сүрөтү деп ошентип өзгөртүп койсок болот. Мисалы бул жерге белгилер деп коелу. Андан кийин тарыхы деп койсок болот. Бул жерге мисалы плюс минус белгисин жазып туруп, андан кийин бул жака
ошол плюс минус белгисин кайсы окумуштуу киргизген, андан кийин бул жака ошол окумуштун сүрөтүнүн ссылкасын койсок болот, жана башка ушундай кылып өзгөртсөңүздөр болот. Азыр бул жерден география предметине түзүп көрөлү. Бул жерге мисалы суроону жазабыз. Кыргызстандын Борбору деп жаздык. Андан кийин бул жака Борбор шаарын жазып коебуз, Бишкек. Эми бул жерге Кыргызстандын туусунун сүрөтүн алып келип коюшубуз керек. Сүрөттүн өзүн алып келип койбойбуз, ошол сүрөттүн шилтемесин алып келип коебуз. Сүрөттүн шилтемесин алып келип коюу үчүн бул жерден жаңы вкладка ачабыз. Жаңы вкладка ачкандан кийин адрестик жолчого Кыргызстандын желеги дейли. Кыргызстандын желеги деп жазсак, бул жактан сайттар чыгат. Кыргызстандын туусунун сүрөтүн алуу үчүн картинки вкладкасын тандайбыз. Картинки вкладкасын тандаганыбызда бул жактан сүрөттөр чыгат. Биринчиде турган сүрөттү алалы, ал үчүн ошол сүрөттү тандайбыз. Сүрөттү тандаганыбызда бул жака өзүнчө вкладка болуп ачылат. Бул жерден сүрөттүн шилтемесин алуу үчүн сүрөткө мыштын көрсөткүчүн алып барып, мыштын оң жак баскычын басабыз. Басканыбызда контексттик меню чыгат. Бул жерден копировать URL картинки дегенди тандайбыз. Андан кийин Google таблицага кайтып барабыз. Google таблицага кайтып барып, бул жерге ошол сүрөттүн ссылкасын коюу үчүн биринчи чарчы кашаны жазып алабыз. Чарчы каша жазабыз. Андан кийин англис тилинде image деп жазабыз. Сөзсүз түрдө image деп жазылуу керек. Андан кийин кош чекитти коебуз дагы, пробел коюп туруп, көчүрүп алган ссылканы коебуз. Ссылканы коюу үчүн мыштын көрсөткүчүн ушул жерге алып барып, мыштын оң жак баскычын басабыз дагы. Вставить командасын тандасак ссылка коюлат. Ссылкадан кийин кайра дагы чарчы кашаны жаап коебуз. Андан кийин enter клавишасын басабыз. Бул жерге сүрөттүн ссылкасы коюлду. Андан кийин бул жака ошол мамлекеттин картасынын ссылкасын коебуз. Ал үчүн интернеттен Кыргызстандын картасын таап алабыз. Бул жерге жаңы вкладкага Кыргызстандын картасы деп жазалы. Кыргызстандын картасы деп жазсак, сайттардын тизмеси чыгат. Картанын сүрөттөрүн алуу үчүн бул жерден картинки вкладкасын тандайбыз. Картинки вкладкасын тандаганыбызда Кыргызстандын картасы жөнүндө сүрөттөр чыгат. Бул жерден ушул сүрөттү алуу үчүн сүрөттү тандайбыз. Сүрөттү тандаганыбызда бул жака өзүнчө вкладка болуп ачылат. Бул сүрөттүн ссылкасын алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн ошол сүрөткө алып барып, мыштын оң жак баскычын басабыз. Контексттик менюдан копировать URL картинки дегенди тандайбыз. Андан кийин Google таблицага кайтып барабыз. Эми бул жерге картасы сайт 4 мамычасына шилтемени коюу үчүн ошол ячейканы тандайбыз. Андан кийин бул жерге чарчы кашаны жазабыз. Өчүрүп таштап туруп жазсак да болот. Excel'de өчүрбөй туруп жазсак дагы автоматтык түрдө алмаша берет. Чарчы кашаны жазабыз. Андан кийин сүрөт койгондо сөзсүз түрдө image деп жазуу керек. Image деп жазабыз. Андан кийин кош чекит коюп туруп, пробел коебуз дагы. Бул жерге мышты алып барып туруп, мыштын оң жак баскычын басабыз. Бул жерден вставить командасын тандаганыбызда көчүрүп алган ссылкабыз коюлат. Сөзсүз түрдө аягына 2 чарчы кашаны жазабыздан enter клавишасын басабыз. Эгерде ушундай кылып жазбасаңыздар, ссылка толук иштебей калышы мүмкүн. Андан кийин сайт 5ке ошол Кыргызстандын тарыхы жөнүндө маалыматты алып келип койсок болот. Бул жерден кайра ушул вкладканы тандайбыздан бул жака Кыргызстандын тарыхы деп жазалы. Кыргызстандын тарыхы. Бул жерден Википедиядагы маалыматты алып койсок болот. Ушуну тандайбыз. Тандаганыбызда сайт жүктөлөт. Мына сайт жүктөлдү. Кыргызстандын тарыхы боюнча бул сайттын шилтемесин алуу үчүн өйдө жака адрестик жолчого мыштын көрсөткүчүн алып барып, мыштын оң жак баскычын басканыбызда
контексттик меню чыгат. Бул жерден копировать баскычын бассак, ссылка көчүрүлөт. Google таблицага кайтып барабыздан бул жерге ссылканы коебуз. Ссылканы коюу үчүн бул жердеги текстти өчүрүп таштап туруп, бул жака ссылканы коюу үчүн сөзсүз түрдө чарчы каша жазабыз. Андан кийин link деп жазабыз. Link деген бул ссылка. Андан кийин кош чекит жазып туруп, пробел коебуз дагы. Бул жерге көчүрүп келген ссылканы коебуз, жанагындай кылып эле. Андан кийин эки чарчы каша менен жабабыздан enter клавишасын басып коебуз. Андан кийин ошол мамлекет боюнча YouTube'дагы видеонун ссылкасын алып келип коюшубуз керек. Сайт 6 мамычасына. YouTube'дагы видеонун ссылкасын алып келүү үчүн дагы жаңы вкладка ачып туруп, бул жерге YouTube деп жазсак болот. YouTube деп жазып туруп, бул жерден YouTube компания дегенди тандасак, бул жактан ушундай сайттардын тизмеси чыгат. Биринчиде турган YouTube главная дегенди тандайбыз. Ошондо YouTube ачылат. Бул жерге YouTube'дан Кыргызстан жөнүндө видеолорду издесек болот. Ал үчүн введите запрос деген жерге Кыргызстан жөнүндө деп коелу. Кыргызстан жөнүндө дегенди тандап коелу. Ошондо Кыргызстан жөнүндө видеолор ачылат. Бул жерден жаккан бир видеону тандап коебуз. Мына ушул видеону ала турган болсок, видеону тандайбыз. Видеону тандаганыбызда видео жүктөлөт. Видеону пауза кылып койсок болот. Паузаны басып коебуз. Андан кийин видеонун шилтемесин алуу үчүн бул жерден поделиться баскычын басабыз. Поделиться баскычын басканда бул жактан видеонун ссылкасы чыгат. Ссылканы көчүрүп алуу үчүн копировать баскычын басабыз. Копировать баскычын басканыбызда бул видеонун шилтемеси көчүрүлөт. Андан кийин Google таблицага кайтып барабыз. Эми YouTube'дагы видеонун ссылкасын коюу үчүн бул жерге текстти өчүрүп алабыз. Сөзсүз түрдө эки чарчы каша ачабыз. Андан кийин эч кандай текст жазбастан эле видеонун шилтемесин коебуз. Видеонун шилтемесин койгондон кийин шилтеменин аягына сөзсүз түрдө эки чарчы кашаны коюп жабабыз. Enter'ди басып койсок, мына бул жака шилтемелер коюлду. Андан кийин бул жака кийинки мамлекеттерди жазсак болот. Мисалы, бул жака Казакстандын борбору деп коелу. Андан кийин бул жака Казакстандын борборун жазабыз. Астана деп жаздык. Андан кийин бул жака Казакстандын туусунун сүрөтүн алып келип койсок болот. Бул жерге Казакстандын желеги деп жазалы. Казакстандын желеги деп жазсак, Казакстандын желеги чыгат. Бул жерден сүрөттөрүнү алуу үчүн картинки вкладкасын тандайбыз, жанагындай эле. Картинки вкладкасын тандаганыбызда Казакстандын желегинин сүрөттөрү чыгат. Ушул биринчиде турган сүрөттү тандайбыз. Сүрөттү тандаганыбызда бул сүрөт өзүнчө бул жака вкладка болуп ачылат. Бул сүрөттүн шилтемесин алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн сүрөткө алып барып оң жак баскычын басабыз. Контексттик менюдан копировать URL картинка деген тандайбыз. Андан кийин Google таблицага кайтып барабыз дагы. Бул жердеги сайт 3дөгү текстти өчүрөбүз дагы. Бул жерге сөзсүз түрдө эки чарчы каша жазабыз. Андан кийин image деп сөзсүз түрдө жазабыз. Image деген тексттен кийин кош чекит коюп туруп пробел коебуз дагы. Бул жерге көчүрүп келген шилтемени коебуз. Шилтемени коюу үчүн мыштын оң жак баскычын басабыздан вставить баскычын басканыбызда шилтеме коюлат. Шилтеменин аягына
2 çarçı kaşağını koyuyoruz. Andan keyin enter клавишасын басып koyuyoruz. Бұл жерге шилтеме koyuldu. Andan keyin картасын алабыз. Кайра ушул вкладканы тандайбыздан бұл жерге Казакстандын картасы деп жазып туруп энтерди басып коелу. Казакстандын картасы энтерди бассак, бұл жерден Казакстандын картасынын сүрөттөрү чыгат. Бұл жерден Казакстандын картасынын сүрөтүн көчүрүп коебуз. Ушул картаны алалы. Картанын сүрөтүн тандайбыз. Ушул сүрөттүн шилтемесин алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн ошол сүрөткө алып барып, оң жак баскычын басабыз. Бул жерден копировать URL картинка дейбиз. Андан кийин Google таблицага барабыз дагы. Бул жерге текстти өчүрөбүз. Текстти өчүрүп, сөзсүз түрдө 2 чарчы каша жазабыздан image сүрөт койгонубузда сөзсүз image деп жазышыбыз керек. Кош чекит коюп, пробел коебуздан бул жерге шилтемени алып келип коебуз. Шилтеменин аягына 2 чарчы кашаны жазабыздан enter клавишасын басып коебуз. Андан кийин бул жака Казакстандын тарыхын алып келип койсок болот. Бул жерге Казакстандын тарыхы деп жазалы. Казакстандын тарыхы. Бул жерден все дегенди тандайбыз. Азыр картинки деген тандасак, сүрөттөр чыгат. Все дегенди тандаганыбызда сайттардын тизмеси чыгат. Бул жерден Казакстан жөнүндө Википедиядан маалыматты алып келип койсок болот. Ушул шилтемени тандайбыз. Шилтемени тандаганыбызда бул шилтеме ачылат. Бул жерден маалыматтын шилтемесин алуу үчүн, сайттын шилтемесин алуу үчүн бул жактан адрестик жолчого мышты алып барып, мыштын оң жак баскычын басабыз. Контексттик менюдан копировать командасын тандайбыз. Google таблицага келебиз дагы. Бул жерге сайт 5 мамычасына шилтемени коюу үчүн сөзсүз түрдө бул жерде текстти өчүрүп алып туруп койсок да болот. Бул жерге 2 чарчы кашаны ачабыз. Андан кийин link деп жазабыз. Шилтеме койгондо сөзсүз түрдө link деп жазыш керек. Андан кийин кош чекит жазабыз дагы. Бул жерге шилтемени коебуз. Оң жагын басып туруп, ставить баскычын басканыбызда шилтеме коюлат. Андан кийин чарчы каша менен жабабыз. Enter клавишасын басып коебуз. Эми бул жерге Казакстан жөнүндө YouTube'дан видеонун ссылкасын алып келип койсок болот. Бул жерге Казакстан жөнүндө деп жазайын. Казакстан жөнүндө. Казакстан жөнүндө деп видеолорду издеп көрөлү. Мына бул жерден Казакстан жөнүндө ушул видеону алалы. Видеонун ссылкасын алуу үчүн ошол видеону тандайбыз. Видеону пауза кылып коебуз. Андан кийин шилтемесин алуу үчүн поделиться баскычын басабыз. Поделиться баскычын баскандан кийин бул жерден копировать баскычын бассак шилтеме көчүрүлөт. Кайра Google таблицага кайтып барабыз дагы. YouTube'дагы видеонун шилтемесин коюу үчүн бул жерде текстти өчүрүп алып туруп койсок да болот. Биринчи кезекте сөзсүз түрдө 2 чарчы каша ачабыз. Андан кийин видеонун ссылкасын эч кандай текст жазбастан эле коебуз. Андан кийин 2 чарчы каша менен жабабыздан enter клавишасын басабыз. Ушундай кылып сиздер бир канча суроолорду кошуп алсаңыздар болот. Азыр бул жерден мен ашыкчаларını өчүрүп коем. Каалаган сандагы суроону кошуп алып, мультимедиалык картаны түзсөңүздөр болот. Биз суроолорду даярдап бүткөндөн кийин эми бул мультимедиалык картанын шилтемесин кантип алабыз? Шилтемесин алуу үчүн
бул жерден файл вкладкасын тандайбыз. Андан кийин поделиться командасын тандап, бул жерден опубликовать в интернете командасын тандайбыз. Тандаганыбызда ушундай бет ачылат. Бул жерден опубликовать баскычын басабыз. Андан кийин кайра бул жерден окей деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда биздин шилтеме даяр болот. Андан кийин бул жерде эки лист дагы кошумча шилтеме жайгашкан лист ачылат. Биринчиде турган листтин аталышын өзгөртүп койсок болот. Ал үчүн бул жерде стрелканы басабыз дагы переименовать дейбиз. Андан кийин бул жерге география деп туруп мультимедиалык карта деп жазып коелу. Enter клавишасын басып койсок, аталышы өзгөрүп калат. Эми бул картанын шилтемесин алуу үчүн бул жерде турган экинчи листти тандайбыз. Экинчи листти тандаганыбызда бул жерде мына шилтеме турат. Шилтемени көчүрүп алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн ошо шилтемеге алып барабыз. Шилтемеге алып барганыбызда астынан копировать баскычы чыгат. Ошол копировать ссылку баскычын бассак, ссылка көчүрүлөт. Андан кийин бул картаны иштетүү үчүн шилтемени окуучуларга мессенджерлер аркылуу жөнөтсөк да болот, же болбосо класста ойнотсок да болот. Шилтемени азыр бул жерге коюп туруп ачып көрөбүз. Мына шилтемени койгондон кийин Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда карта жүктөлөт. Ушундай болуп, баракты бир аз өйдө көтөрүп алабыз. Бул картаны чоң экрандан чагылдырып алып, окуучулар менен биргеликте оюнду өткөрсөңүздөр болот. Бул жерден Кыргызстандын борбору деп суроону бересиздер. Окуучулар Кыргызстандын борбор шаарын аташат. Андан кийин жоопту текшерүү үчүн бул жерден ушул баскычты басабыз. Басканда мына Бишкек, андан кийин дагы баскычты басканыбызда мына Кыргызстандын туусу чыгат. Андан кийин дагы ушул баскычты басканыбызда Кыргызстандын картасы чыгат. Мына окуучуларга бул жерден Кыргызстандын чек арасы жана административдик аймактары жөнүндө толук тааныштырып айтып берсеңиздер болот. Андан кийин бассак, мына тарыхын ачуу үчүн бул жерден мыштын көрсөткүчүн шилтемеге алып барып туруп эле сол жак баскычын бир жолу басып койсок, бул жака Кыргызстан жөнүндө сайттан маалымат ачылат. Бул жерден маалыматты окуучулар окуп, Кыргызстан тарыхы жөнүндө таанышып чыкса болот. Андан кийин бул вкладканы жаап койсок боло берет. Кийинкисине өтүү үчүн дагы бул жерди басабыз. Бул жерди басканыбызда мына YouTube жүктөлөт. Бул жерден YouTube'дагы видеону коюу үчүн ушул белгини бассаңыздар, YouTube видео көрсөтүлө баштайт. Окуучуларга Кыргызстан жөнүндө. Привет, друзья! Поговорим сегодня об очередной... көрсөтүп берсеңиздер болот. Андан кийин дагы ушул баскычты басканыбызда экинчи суроо чыгат. Азыр бул жерден биринчи суроо бүттү. Эми экинчи суроого өтүү үчүн бул жерди басабыз. Экинчи суроого өтөбүз. Экинчи суроого өтүү үчүн бул жерден ушул белгини бассаңыздар да болот, же болбосо бул баскычты бассаңыздар да болот. Андан кийин бул жерден Казакстандын борбору, мына кийинкисине өтүш үчүн Астана, бул жерден Казакстандын туусу жөнүндө көрсөтүп берсе болот. Картасы жөнүндө ушундай эле жанагындай эле шилтемеге мышты алып барып туруп, сол жак баскычын бир жолу басканыбызда Казакстандын тарыхы жөнүндө маалымат чыгат. Бул жерден тарыхы жөнүндө айтып, тааныштырып койсо болот. Андан кийин дагы кийинки деген баскычты басканда видео чыгат. Бул жерден Казакстан жөнүндө YouTube'дагы видеону окуучуларга коюп берсеңиздер болот.
Ушундай кылып Филиппити сайтында мультимедиалык карталарды түзүп сабактарды кызыктуу өткөрсөңүздөр болот.